Жигиттер, ойнай бербей баштайлы эми. Нурислам, сен башта. Жок эмне дойнуй тура, дойнуй баштасың. Не мали айтып бересиң, но экөөңөр турасыңар чоң-чоң. Сен башта, же сиз башта. Болбой кетсе мына Бактияр баштасын, Бактияр чоңураак биринчи. Экөөң бирөөң баштагы. Бактиярда сен башта же сен дойнуй сен башта. Мында кара классика, сен да классика экенсиң. Сен башта. Жок экөөңөр баштайсыңар. Кимдер менсиң? Мына сен баштайсың, сен. Жолосу сен башта. Мактаны мен баштайын. Видеонун форматы лайв. Мындай по факту кандай болсо ошондой көрсөтүш керек да. Объект стройка барасыңар, биринчи дрон менен учурат, көрсөтүп, объекттер көрсөтүп алсаңар айтып бересиңер параллельно. Плюс офиске кирип, кантип клиент келсе болот, каерден көрсө болот, кандай суроолор берет, полный суроолорго жооп берип, бири-бириңерден сурап, эмне бул эмне деп полный сурап, элге жеткиликтүү кылып, жөнөкөй тилде түшүндүрүп бериш керек да, Нурислам. Хорошо? Анда баштайлы. Чогуу баштайлы анда. Саламатсыздарбы? Биз азыр учурда Барып-Алыкулова магистральда турабыз. Бул жагыбыз магистраль. Бул жакта Барып-Алыкулова көчөсү менен кесилишинде. Бул жерде биздин офисибиз жайгашкан. Жалпысынан 2 этаж. Кааласаңыздар бул жакка келип, биздин офистен бүт объект боюнча таанышып, 2-нчи этажга чыгып, объектти көрүп кетсеңиздер болот. Жүрүңүздөр, офисти көргөзөйүн силерге. Бул жер биздин офисибиз. Бул жактан киресиздер. Жүрүңүздөр, анда мен сизге 2-нчи этажда офисти көргөзөйүн. Бул жакка келип сиздер өзүңүздөр таанышып кетсеңиздер болот. 2-нчи этаждан бүт объект көрүнөт бул жерде. Кааласаңыздар келип, бул жактан карасаңыздар болот. Общий бул жакта вид бар. Бул жактан тоо көрүнөт. Кааласаңыздар бул жактан эс алып, отуруп көрсөңүздөр болот. Бул биздин офисибиз. Келип, конок болуп, отуруп таанышып кетсеңиздер болот. Биз бул жакка объектке очередь менен чыгабыз, балдар смен менен. Бүгүн бизде сменде Нурдан. Жумуш кандай болот бул жерде? Жумуш эң сонун. Азыркы учурда кардарларыбыз келип, бул жактан көрүп, толук маалыматтарды алып келип атышат. Келип, толук маалымат алып, салынып аткан үйлөрүңүздөрдү көрүп кетсеңиздер болот. Мына бул жактан уже дагы клиенттерибиз келип калыптыр. Нурдан консультация берип койсуң. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы эже? Кандайсыздар? Объектти көргөнгө келдиңиздерби? Кандайсыңар? Жакшы эже. Балдар жакшыбы? Кандайсыздар, жакшыларбы? Жакшы жер алдыңыздарбы? Ассаламу алейкум байке. Ассаламу алейкум. Эже, сиздер бул жерден квартира алдыңыздарбы же эми аласыздарбы? Алып атасыздар. Канча бөлмөлүү квартира карап атасыздар? 3 комнатный. Аябай жакшы экен эже. Бизде 3 комнатный квартиралар мо астыңкы блоктордон алсаңыздар болот, кааласаңыздарчы. Же бул жакта тиги боз үй тарапта биздин 2 чоң бала бакча бар. Ошонун жанынан алсаңыздар болот. 7-ни алдык го. 7-нчи блоктон? 7-нчи блок как раз мол жерде экен, мектептин жанында болот. Өзүнүн астында паркингтери и детский площадкалар менен. Мына мол турат го. Бул 6-нчы блок эже. Да, могу 6-нчы блок ошонун жанында эле болот. 7-нчи блок. Артында мектеп, 3 комнатный квартира алсаңыздар как раз двор көрүнөт экен, двор жакта болот. Жакшы блок. 7-нчи блок жер экен. Ушул жерде же. Азыр уже стройка башталган. Мына 8-нчи, 9-нчу блоктор 0дон баштап чыгып 1ге келип калды уже. Тияктар уже 2-нчи этажга көтөрүлүп атып буюрса. 3 айда результат көп. Августта башталган бул жердин строительствобуз. Буюрса августтун башында башталган, уже 70% котлован казылып калды. Азыр бул биздин коллегабыз Умардын клиенттери экен. Умар клиенттер менен тааныштырып көрсүң. Умар Ошол жерден болот. Ошол жер болуп калыптыр. Клиенттер менен тааныштырып. Бул Эркин эжебиз. Эркин эжебиз кече күнү сүйлөшкөнбүз. Рыспек байкебиз. Кече күнү сүйлөшүлүп, бүгүн эртең менен келишти. Обед учурунда келишип, офистен консультация алып, объектибизди дагы бир сыйра көрсөтүп, түшүндүрүп, жөнөтүп атабыз. Буйрулса эртең оформление болот. Оформить этип кетебиз эжебиз. Кудай буйрса эртең менен 3 комнатный квартира алып атабыз. Кудай буйрса эртең менен дагы үйдөгү семьябыз менен кеңешип туруп, уже чечилип калды. Бир 80% чечилди азыр. Үй менен да кеңешип туруп, анан кийин эртең менен келип туруп оформление жасайбыз. Жакты мурда да мен интернеттен окуганмын, ошол боюнча келип Умарга жолугуп, Умардан аябай консультацияны кенен алдык. Жери боюнча айтып кетсеңиз, жери жактыбы? Интернеттен көрүп алып анан кийин келип Умарга жолугуп, Умар болсо аябай жакшы специалист экен. Биздин жөн эле көзүбүздү ачып, небизге куюп койду. Бүт. Кенен кесир маңдайын отургузуп алып, жакшы консультация берди. Өсүп ал экен, күчүгүм, өмүрлүү бол, бактылуу бол, мен ыраазымын, аябай жакшы түшүндүрдүң өзүңдүн тилиң менен. Жер болсо жакшы, бул жер жакшы, абасы таза, келечегибизге ошо кийинки келечегибизди ойлоп, кийин ошо караганда келип ушул жерге бала чакабыз менен кенен кесир таза абада жашайлы деген ой менен
азыр колдон келип турганда ошо алып коелу деп туруп алып атабыз. Эл үчүн кызмат кылып аткан балдар барыңарга рахмат. Кутстроительный компанияга рахмат. Эл үчүн 7 жыл деген бул деген 7 жылга деген бул деген кыргыз элинин тактырын ойлогон кыргыздын балдары ушинтип 7 жылга берет да. Бул көпчүлүк эле элдер үчүн аябай жеңилдик болуш керек. 3,5 жылда бүтөт экен мынакей. 3,5 жылда буюрса кирип калат экенбиз. Андан 3,5 жыл төлөп жашай берет экенбиз. Ыраазыбыз, рахмат. Акчолтой жер болсун ушул жер. Акчолтой. Рахмат чоң. Ушул менен дагы жаңы кардарларыбыз келип калыптыр. Алардан дагы маалымат алып көрүңүздөр. Сиз качан келип кеттим деп атасыздар эле? Башында башталганда элдиңиз? Башында башталганда даже кызыл элек жерде келип кеткем. Кандай өзгөрүүлөр болот? Өтө чоң өзгөрүү болуп кетти. Өтө чоң. 2 жуманын ичинде же 3 жума? Жо 1 ай мурун келип кеткем. Азыр келдим. 1 ай мурун эле мунун жок болчу азыр. Айырмасы бар, Айырмасы өтө чоң. Сиз кайсы убактын алдыңыздар эле? 24. Ошо келип бияктан көрүп турсаңыздар болот. Стройкасынчы кандай болот? Ошо биз жолдон өтүп келебиз да бул жолдончу анан заматта ушунчалык тездик мененчи уже сыртынан көрүнчү эмес 1 ай мурун элечи контейнерлеринчи азыр көчөдөн деле уже көрүнүп калыптыр бийиктигичи. Бияка келип турсаңыздар болот, ар бир төлөмөңүз төлөп келип туруп бияка көрүп турсаңыз болот. Ар бир ийгилик өтө тим эле көп элдин сүйүнүчүнө арзып атасыңар да. Көрсөң көзүң тоет, көзүң сүйүнөт. Рахмат. Рахмат силерге да. Азыр олокон кайсыл учурда башталган, канчадан сатылган, канча убакытта сатылганын биздин кыздар азыр түшүндүрүп берет, силерге айтып берет. Ушун Айгерим. Саламатсыздарбы? Олокон турак жайы 15 гектар жерде жайгашкан. Биринчи линиясында бул торговый центр, ички объектисинде бул школа, садик жана стадион, ошондой эле биз намазканасын салып беребиз. Айжамал буйруса азыр сиздерге кандай башталганын айтып берет. Саламатсыздарбы? Мен атым Айжамал болот. Бул объектибиз өзү алдын ала төлөмү жок сатылган, 7 жылга чейин бергенбиз. Ошол шарттар менен бул объектибиз 80% сатылган, азыр 20% калган. Ошо 20%ын биз алдын ала төлөм 30% менен сатып жатабыз. Бул объектибиз метр квадратын 75 000 сомдон сатканбыз, калган сумманы 7 жылга бөлүп бергенбиз. Азыркы шарттары бир бөлмөлүү батирге сиз 30%ын бересиздер. 30%ын бергенден кийин калган сумманы ошондой эле 7 жылга бөлүп беребиз сиздерге. Саламатсыздарбы, Кут курулуш компаниясынын кардарлары, айрыкча Олокон турак жай комплекстеринин кардарлары. Сиздерге азыр мен Олокон турак жай комплексинин негизги прорабына кабинетине кирип, сиздерге прораб менен кеңирээк маалымат алабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Алтынбеков аке. Мындай сиздин сыйынтыгыңыз жакшы, жумуштар болот ал? Олокон турак жай комплексинен батир алган кардарларга ошол курулуш боюнча азыр кайсыл стадияда кандай жумуштар жүрүп жатат, кененирээк маалымат бере аласызбы? Эми азыр эмнедебиз, учурда 19 блокто иш жүрүп атат, монолитный жумуштар. Ушу основной фундаменттен баштап, стенанын арматураларын токуп, андан тышкары 5 блокто азыр казуу иштери жүрүп атат. Катламан казуу иштери. Өзүңүздөр билгендей, Олокон турак жай комплекси жалпысынан 15 гектардан ашык участокко салынып атат. Ушул чоң участокто бул жакта 41ден ашык блок бар да, 41 блок бар. Ошол 41 блоктун баарында бир убакта стройканын жүрүшү кандай, жетишип атасыздарбы? Кандай жүрүп атат? Азыр жумуш аябай оор, бирок азыр мен пландан мындай силерге наглядно көрсөтүп берейин. Ген план окшойт артыңызда, ушул жактан. Могудан көрсөтүп берейин. Могу жактан көрсөтүп бересиз. Бул азыр биз атайын белгилеп койгонбуз азыр мына. Объект аябай чоң, 15ден ашык гектар, 15,5 гектар. Бул мындай сложность боюнча мындай тарыхта биринчи жолу болуп атат. Бунун баарын бир заматта баштап, бир заматта куруу өтө кыйынчылыкты туудуруп атат азыр. Биз ал кыйынчылыктарга карабай, мына буюрса 19 блокто иш жүрүп атат азыр. Могу сиздер көрүп турган, белгиленип турган блоктордо биз азыр уже 0дон
фундаменттерин куюп, стеналарын, арматураларын баштадык. Андан тышкары могу 2 блоктон уже 0дон чыктык, Кудай буйруса. Андан тышкары 5 блокто казуу иштери жүрүп атат. Бул блоктордо Кудай буйруса бул кышка чейин казып, буларды дагы бетондорун, фундаменттерин, плиталарын, бетондорун алып, Кудай буйруса стеналарына киришебиз. Ушундай кыскача. Бул негиз тарыхта болгон мындай нерсе? Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болуп атат. Мындай масштабтуу, мындай чоң объект буйруса Кутта биринчи жолу болуп атат. Кут биринчи жолу. Строительдик катары айтсаңыз, мына 30 жылдан бери эми көп жерде иштеп келдиңиз да. Анан Куттун өзгөчөлүк эмнеде именно жумуш жагындачы? Куттун өзгөчөлүгү эми бул команда аябай мындай сплоченный деп айтсам болот орусча. Сплоченный болгон үчүн ушундай масштабтуу иш болуп атат дейм да. Анткени команда слабый болсо, бу жерде бир кишинин башы менен мындай масштабтуу курулуш куруу өтө кыйын да. Бу жерде бир 10 15 деген инженерлер ушундай күчтүү команданын артынан ушундай курулуш жүрүп атат дейм да. Элдер суроо берсе, сизге комментарийге жазса, сиз өзүңүз жооп бере бересиз да будан кийин дагы. Ооба, жооп беребиз, обязательно. Бул комментарийге жазып суроолоруңуз болсо, эмнени сурайбыз, ошону жазып. Кайрылып туруп. Комментарий жаза бергиле. Биз суроолор беребиз буяка. Всё, рахмат чоң. Мен деле белгилеп койго. Болду сизде. Атын кылабыз көрөшөбүз. Инстаграм. Эми стройканын өзүн көрөлү. Бакчар, азыр объекттин өзүн көрөлү, стройка болуп атканын полный карапчы. Эми костюмдар өлөт, бакчанын костюм тартып койгон, анан после тартып койсун. Мына туугандар реальный жизнь дейтин. Балдар ай сайын туфли алмаштырып турат, объекттерден кыдырып атчы. Дони, работа как? Нормально. Работа нормальный да. Работа нормальная. Стройка нормальная. Шеф нормальный. Все нормально. Шефу нормально десин. Вот съемка тоже нормально. Азыр объекттин чоң болуу, ана камера. Объекттин чоң болгонуна караштуу бир жакка барыш үчүн до конца чыгыш үчүн 20 мүнөт убакыт кетет. Бияка келиш үчүн 20 мүнөт убакыт кетет. Ал ортосуна чейин барып, иш баягы кызуу болуп аткан жерин көрсөтөбүз. Уже чарчап баштадым. Бул жакта жалпысы негизи стройка чоң болгондуктан спецтехникалар да аябай көп экен да. Өзүңөр байкагандай 4кө чукул азыр эле автокрандар турат. Бул жакта дагы жыйналганда крандар турат, алар уже коюлуш керек. Анысы бульдозерлер, экскаваторлор, КАМАЗдар менен бүт баары 30га чукул да. Ам баары тең иштеп атат. Жумушчулардын да саны бул жерде бир 300гө жакын чыгабы? Жок, 200-250 где-то. Ошондой жумушчулар. Сонун баары бул жакта иштеп атат. Сиздерге ушундай ачык форматты кылайлы деп чечтик. Себеп дегенде даярданып эме кылса по-любому жасалма болуп көп адамга жакпайт да, көп элгечи. Бизге да өзүбүзгө жакын мындай кандай болсок ошондой жүрөлү деген принципте тартып. Азыр көрсөтөбүз сиздерге. Иштекени колдоп, кошуп айткан жерибиз жок, көрсөткөн жерибиз жок. Алдын ала даярдаган деле жок. Алдын ала даярдаган жок. Стройка башынан бери жүрүп атса ушундай. Ошондой. Бул жака бир квадроцикл алып коюш керек экен. Карап кыдырып, мындан көрүп, барып, кайра келип, клиенттер келсе квадроцикл отургузасыңар, салып алып айдап барып, көрсөтүп кайра алып келесиңер да. Бул азыр жалпысынан объектибиз негизи туннельный опалубка деген конструкция менен салынып атат. Туннелдик калып системасы деп коет. Өз негизи конструкция основном бишкекте основном эки типте салынып атат. Нулевканы плиточный либо ленточный деп бөлүнөт да. А бул жерде туннельный опалубка конструкциясында плиточный нулевка болот да. Бул именно нулевкага кеткен бетон менен берки монолитно-кирпичный конструкцияда уже 2-3 этаж көтөрүп койсо болчу да, буга кеткен бетон мененчи. Ушундай. Подбетонканын бийиктиги канча? 1,5 метр. Почти 1,80 чейин барат да, мындай. 1,80 чейин барат. Өйдөлүшүлдүк иш жерлер. Неме уровень жараша болот да колуна. Подбетонка дегенде фундамент жагы 1,80 да? Высотасы эле 1,80 болот. Чисто ичи бетон арматура. Бетон арматура, кошумча эч нерсе кошулбайт. Мен 1,80, 1,78 да.
180 баш. Менде экен башта. О, Бетон. Сен эле бар. Ага жетпейт. 1.90 Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта азыр 20га жакын техника иштеп атат. Бул жактан четинен баарын көрсөтүп кетсек болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта азыркы могул токулуп аткан арматуралардын количествосун көрсөңүздөр болот да. Могул тараптан аркы тарабы көрүнбөйт. Бул жерде ушунчалык арматуранын көп колдонулгандыгы көрүнүп турат. Азыр наракка барыш үчүн неме кылайлы? Азыр пауза коюп туруп, наракка барыш убакыт көп кетет да. Азыр пауза коюп турсун, или баягы бат-бат түрдүрүп койгондой болуп калсын, Азыркы учурда биз көрүп атабыз, ол биздин кайсы бир блоктун подвалы куюлуп атканы кези. Өздөрү көргөндөй эле опалубкаларын коюп атат. Биздин усталарыбыз мынакей. Но бул жерден тарткын Адыл келгин. Бул коридору кетет. Анан бөлүнүп иштерден мындай бөлүнүп кетет. Өздөрү көргөндөй жыш. Но кадрды көрсөңүздөр эле өзү спецтехника иштеп аткан, балдар иштеп аткан жумуштар көрүнүп турат бул жактачы. Бул жерде мисалы подвал куюлуп жатса стеналары, наркы жак бүткөн, уже ортоңкусу. Наркы блокта бүткөн, уже биринчи этажы куюп баштап атат, даярдапчы. Ал ошол жакка барып көрсөтөбүз. Бул жакта объем чоң болдугуна караша, бул жакта современный опалубкалар, буларчы. Современный опалубкалар, булардын орлугу да көтөрүп эме кыла албайсың. Баксар көтөрүп көргүн. Мына 150 килограммдык батыр. О! Оор экен. Бул жакка современный мына опалубка иштетилет, жана эски жыгач болгон эски техника менен опалубкалар иштетилет. Плюс бүткөн блокту, бул жак тартсаң, бүткөн блокту, например, подвал бүткөн. Ал бул жакка кирип көрсөтсөк, бир аз кооптуу, ошол себептен кирип көрсөтпөйбүз. Сыртынан эле көрөбүз. Өзүңүздөр көрүп турган бетондун цветине дагы маани берсек болот. Бул жерде М350 деген маркадагы бетон колдонулат. Арматуралар дагы Россиядан атайын привозной. А500C деген маркадагы бетон арматуралар колдонулат. Бул жакка материалдар, эмелер жетиштүү бардыгыначы объекттер. Өздөрү көргөндөй жумуштар өтө кызуу жүрүп жатат. Азыр тиги строительдерге барып ошол тарапты көрсөтөбүз. Строительдерден да сурап көрөлүк, бул стройка кандай болуп атат? Өздөрү буга чейин мындай техника менен, технология менен иштеп көргөнбү? Качествону дагы жакыныраак бир кадр менен көрсөтөлүк. Бул үйдүн биринчи этажынын полу болуп калат, ошондо полностью дубалдары ушундан көтөрүлөт арматура менен. Эми бул тактап айтканда комната болуп калат да, бул арматуранын ичи бул комната болуп калат. Мисалы бул гостиная болуп калат экен, зал болуп калат экен. Жалпысына примерно 15 метр квадраттын тегерегинде. Бул жагы кухнясы, бул жагы залы. Комплекс одновременно ушундай салынат бетондор менен. Нолдон баштап бетон болот, бул жакта 70% бетон, 30% кирпич болот. Бул уже коридор, холл. Ассаламу алейкум, майке, келиңиз. Сиз бул жакта жумуш иштейсиз? Рабочий, да? Буга чейин каякта иштегенсиз? Россияда иштейм. Россияда иштегенсиз? Ал жак менен бул жактын айырмачылыгы кандай болот? Айырмачылыгы жакшы эле, нормально. Ал жакта ушундай технология иштеп көрдүңүзбү же биринчи жолу? Кандай болду? Технология биринчи жолу иштесиңерби? Кәдимги ушундай эле болот. Зарплата жакта кандай болот жакта? Бияктабы? Зарплата. Москва менен салыштырмалуу. Москвага салыштырмалуу жакшы эле зарплатасы. Эконун айырмачылыгы деле жокпу же бар? Азыр уже бар болуп калды. Рубль дагы түшүп. Жакшы болуп калды. Азыр Кыргызстанда жок. Кыргызстанда жок болот. Эми сыр болсо бергенде канча табасыз акча? Айтканга болот. Болот, нормально 3,5 4 миң болот. Макул байке, ишиңизге ийгилик. Олукон турак жайда 70% уже котлован казылып бүткөн. Тактап айтканда уже 20дан ашык блоктун нолдон баштап чыгып калды буюрса. Бул уже лифттин шахталары. Жакта грузовой лифт болот. Бул жак уже обычный. Чүрлем башка блокто көрөлү. Мен уялып атам да. Бул жакта биз не только бүткөн арматура токуп аткан котлован кезиндеги эмени да көрсөк болот. Олокондо негизи котловандан баштап кайсы жумуштар болот бардыгы бирдей көрсөк болот да. Например, азыркы учурда Олокон котлован казып аткан кезин көрсөк болот. Келиңиздер. Бул кайсы блок экенин точно билбейм, бул жак котлован казуу иштери жүрүп атат. Последние штрихи. Нол жак кылып атат, наркы блокту бүтүп туруп, под бетонка арматура даярдап атат.
Бул жакта өзүлөр көрүп аткан мусулар иштеп атат. Олокондун ортосуна эми жеттик. Өзүлөр көргөндөй бул орто тарабы. Анан бул жактын уже жашоочулар бар экен, биринчилерден болуп. Бул жакка бозой тегип, кымыздан кылып, шашлыктан кылып жеп атат. Бизди чакырбайт эле. Ал жакта көрүп кетебиз. Бул Олокон кайсы жер болуп калат, Бактияр? Бул ошол именно могул жерде ортолук тарапта 2 детский садик болот. Ортосунда могул жерде мини парктар болот. Ушул парктардан өтүп турабыз да өйдөңкү тарабындачы. Бул жерде 22-чи блок болот. 22, 16, 19, 11 болуп кетет да данча блокторчу. Азыр биз ортосуна эми келип. Биз турган жерлер садик экен да? Примерно садик болот, детский садик ылдый тарабындачы. Эки четинде. Уже элестет там жаш балдар ойноп да, кызык болот. Аркы тарабы школа болот. Спорт. Мына кыздар ойноп жүрөт неземде көрсөң. Ортоңку блокту көрсөңүздөр деле бул жакта деле ошол көрүнүш, стройка, ылдыйда деле стройка, бул жерде деле өдөөсүндө дагы стройка. Көргөндөй өдөөсүндө котлован иштер жүрүп жатат. Бул жактан именно плитага канча арматура колдонулат, бул жактан деле көрсөк болот да. Мына плита ичине кирип көрсөтөлү эле Бактияр жүргүн. Туугандар, мынакей сиздер көрүп жаткандай плитасы кеткен. Подпорный плита. Айерден арматуранын объему, диш оюктугун карагылып, буюрса ушунун ичине полный бетон куюлат. Бир да жери калбай. Азыр мынакей уже төр жагына жетип калдык. Уже 20 мүнөттөн бери басып жүрөбүз. Жете элек биз иши. Ал жакта дагы бар. Ортосунан өтүп. Дагы барбы? Дагы бар иши. Булар бири-бирин күтпөй, sıra артынан тол кете берет да, көрдүңбү? Олоконго келип кеткенден сөзсүз костюмчуну бир химчисткага бериш керек болот да. Костюм өлө чаң болот эле. Чаң болот. Мынакей туугандар, сиздер көрүп жатканда уже төр жагына эми точно келдик го деп ойлойм. Себеп дегенде наркы тарапта уже жер үйлөр. Өздөрү көрүп жаткандай жашоочулар бар болсо комментарий жазып койгула, мен күндө көрүп турам Олоконду депчи. Мен өзүмүн кардарлар көп суроо берет да, өзүң квартира алгансыңбы бул жактан депчи. 35-чи блоктон өзүм алгам. Кайсы блоктон? 35-чи блок салат, могу ортодочу. Могул ортодогу, Могунун артындагы 35-чи блок болот, могу туурасынан кеткен. Дагы ким алган бияктан, менеджерлерден? Мен алгам. Кайсы блоктон? Баары алган го дейм, бар. Бияктан 17-чи блоктон, 18-чи блоктон, 30-чу блоктон. Үчөөнү алдыңбы? Молодец. Сенчи дойну? 17-3. 17-3? Жакшы. Бир квартира алган мен эле окшоймун да. Сен, мисалы, Данияр, сен канча жаштасың? 21. 21. Кутка качан келдиң? 2020. 2020? Үйдү сен өзүң алдың же семья менен алдың ошо? Бирөөсүн өзүм алдым, бирөөсүн семья менен алдым. Экөөнү алдың? Экөөнү алдым. Молодец. Оператор алдыңбы сен? Жүрем, мен көргөзүп берейин. Мен деле негизи 3 квартира алгам, бирөөсүн өзүмө, бирөөсүн эжеме, бирөөсүн дагы бир эжеме кылып бергенбиз. Ассаламу алейкум байке. Келиңиз, интервью берип коюңуз, биз офистен келдик. Сиздер эмне жумуш кылып атасыздар бул жерде? Мен арматурщик. Арматура токуйсуздар сиздер, Арматура токуйбуз. Жумуштар жакшы болуп атат сиздерде? Эми жумуш башталышы жакшы эле болуп атат бага. Жакшы эле? Жакшы. Жумуш бар, иштеп атабыз. Обед алып келип берет. Тамак аштардан кандай болот сиздерде? Өзүңүздөр Обед берет. Обед берет да сиздерге? Жакшы. Айлык жагынан кандай болот сиздерде? Эми жаңы иштеп баштадык, айлыгын ала элекпиз бага. Мен арматурага жардам берем, сварщикке жардам берем, арматурчик деп коет экен. Ошого жардам берем, токуйбуз арматура. Дагы кошумча маалымат катары айта кетчү нерсе, бул мен куттун менеджери катары эмес, обычный житель, обычный мигрант катары Москвада да 7 жылдан бери жүрөм. Даже Россияда мынчалык чоң масштабтуу стройка жүргөн эмес да, болгон эмес бир убакытта. Бир блокту бүтүрүп, кайра сатып, экинчи блок кылып курушу мүмкүн, бирок бир эле убакытта 41 блоктун жумушун жүргүзүү бул аябай чоң ийгилик деп койсок деле болот да. Мигранттарга айтчу сунуш, эч коркпостон куткуруш компаниясына кайрылып, батирлерди алсаңыздар болот. Эскерте кетчү нерсе, биздин Москвада дагы кеңсебиз бар. Ошол жака деле кайрылсаңыздар болот. Сиздерге көрсөтө турган бүт нерселерди Олокон тууралуу көрсөтүп ойлойбуз. Буйруса жума сайын ушундай видеолор чыгып турат. Эгер сизге жакса, лайк басыңыз жана комментарий жазыңыздар. Биздин Худстрой официал деген YouTube аккаунтубузга подписка кылыңыздар.